Ички иштер министрлиги билдиргендей, Баткен облусунда абал туруктуу бойдон турат, бирок чыңалуу сакталууда. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бибосунов Лейлек району боюнча ички иштер органдарынын башка укук коргоо органдары жана мамлекеттик уюмдар менен бирге ыкчам өз ара аракеттенүүсү боюнча иш-аракеттерди, коомдук коопсуздукту жана укук тартибин камсыздоону координациялоодо. Кыргызстан менен Тажикстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана чек ара аймактарындагы чыңалууну жоюу максатында Канибадам Ходжент Унаа жолунун чек ара тилкесинде күнү-түнү биргелешип күзөтүүнү макулдашышты. Милиция кызматкерлери укук бузууларды жана чагымчылдыкты алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жана кошумча тартылган күчтөр коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздашууда.